Бул жерде кыштада жашадык. Байке, кыштада жашадык. Бул жерден грейдер могу сиздер славыда килте таштап кетти. Элди наркы трасса менен басты. Могул жерде мынчалык кар турду. Андан кийин суу турду. Эч жака эриген жок. Эрисе маяка эригендир, мен маяка черпайт еттим да. Эми бирөө жооп бердиңчи могул, жакшы стандарт сонун жол салып бердим силерге. Менге канал жаза берем деп айтышкан жанакы. Айтпады жазында бир келгендечи. Каналы койду мейли лоток койду. Суусу каягынан кетет. Суусучу көлтүлдөбү омай? Жок. Бизгечи мурдачы биз бир кайрылганда айткан. Моголжарга силер жөн эле кыйкырып атасыңар, жол бүтүп келатканда сонун идеал заман болуп жол болот. Ана менге лоток болот. Азыр уже лоток эмес, кетип баратат уже. Кетип баратат, лотоктон да жок. Эми мээде ким түшүндүрүп берсинчи консультанттан бирөөсү, эй, урматтуу карапайым. 1 метр. Моя жактан баскан жокпуз мына, факты мээде. Жала чапкан жокпуз, факты. Эч ким баскан жок мыяктан. Эл ушинтип чыгардаганда экскаватор бишне моталап кеткенден кийин жа жазында деле муну тапташты. Бир сирачы. Быйыл кетти. Жазында таптап өтүштү. Ана мына жаздан кийинкиси мына кайра бош уже. Ону таптагандан кийинкиси да. Бул жердечи садигибиз бар да. Бирөө коляскасы менен кетип бараптыр, ушундай сууну кечмек беле. Бияк жагынан баратса бирөө мынтип водительчи. Эй, трасса менен баспайсың, пеш мененчи. Бул тротуар мененчи. Эч ким баскан жок. Коюп турбайбы? Бетондор өздөрү арып турбайбы? Кайсыл? Неме турат? Жок, сиз Бул тазалаш керек. Жол тазаланат. Сиз ачкыны алып мына уровень дарыңыз, уровень эч жака кетпейт бай. Мындай болуп атат. Уровень мындай болсо. Суунар барбы? Жок, уклон жок да. Кана Сен уклонду уклон бияка кетет. Кайда уклон турат? Кандай эмне болсо, кайсы жерде уклон? Мындай болуп кайсы кетет? Кайсы жака кетет? Жака кетет. Карабайсың ушундай тебе. Мен тышына келип атам, именно. Жок, сиз айтыңыз. Уровень болгон жок. Эмне деген тасар мына? Онучу байке, биздин талабыбыз. Мен айтып келдим, талабыбыз могу тротуарды, о трассага чейин теңдеп берсин, ушул талап. Башка талап келме мындай. жолдун деңгээли менен тең болсун. Анан ортосуна арык салат да. Ошол арыгы барып, ошондо куюп берет да. Ошондо сен мону стандартты отпоңуң, ушу стандартка жатабы могу? Проекти ушундай. Мен айттым, стандартка жатады. Стандартка жатабы? Жатат. Өткөндө мен келсем, басып элетчат. Элдин баары басып элетип жүрүшөт. Жан-жагында баспайт. Бөгөй башка, бияк башка эмес да, общий стандарт болуш керек да, тура жокчу. Дыйканбы? Стандарт жок, биз бөлүп бергиле деп атат бөгөй. Мисалы. Бөгөй такабала, ошол стандарт ошол да, тура тротуар ошондой болот негизи. Бул дагы стандарт. Каяктан муну өйдөй болуп, үйдөй болуп специалисттер бар да, айланайын мамлекеттик Аллахыңачы, карабайсызбы, өзүңүз делечи, бакыр эмебизде турабы? Алыс керек да, адам болгончу, жумушка норма деген бар да, биз ошо менен эметебиз. Просточу. Пешеходный знак бар. Тигил жерде знак бар. Адамдар бул жерден кирип чыгат. Знактын түбүн карасаңыз дейм. Башына эмне знак коюлган? Асфальтта маргач. Коюлчу жерге коюлат. Ати башына эмне коюлат? Мал, адам, долбоор менен жак эле да. долбоор менен коюлат. Көчөсү асфальт болуп экен, буларга өткөдү. Ошол курстасы бар. Мурат беришти. Ал азыр тизмеде бар. Жүрүңүз. Мистер мырза. Айлык иштеш керек болсо, өткөзүш керек болсо, нормально. Элди чыгып Асыл көрөп кетет. Бетон асып калган быйыл жазына кайра ошо толтуруп таптап кетишкен экскаватор менен, кичинекей экскаватор менен. Анан дебу жылда эле ушинтип жүрө береби? Алар түптөрүн жасап. Мага карабайсызбы, мына стандартка жатат. Сементтерин көрдүңүзбү азыраак? Булар сен жок болсо, булар деген башчы электейт. Элди теңире албайт. Эптипчи бул байке. Басып көрсөңүз? Плюс. Эми барып дыйканга же дыйканга бассаңыз, көңүл бассаңыз, приятный да байке. Тротуар салды, жакшы салды. Просто кичине окшошпой калды. Өйдө көтөрүп койсо, өйдө көтөрүп деле жол деңгээли менен коюп койгондо сонун. Мунун астында грунтовош деген эле, топурак деле аяк коюшкан да. Оога шагылды эле аяк койгон, ушуга эле теңдеп ушуну куюп койгондо эле ошо маселе жок болчу да байке. Жолдун сапатына биздин вообще нааразычылыгыбыз жок такыр. Үмүтүнсүз эле тура ушу.
Кыскасы мындай да, бул жол министрине да ишенбейбиз, Кытайыңа да ишенбейбиз. Нурбек Сыдыгалиевич, ушу болгону сен эле көзөмөлгө алып берип, сен эле требовать этип бер, башка шанс жок булар. Байкем ушу жергесин тургуну өзүбүздүн байкебиз, өзүбүздүн жерибизди өзүбүздүн байкебиз карап бербегенде ким карайт? Сырттагы министр карабайт да. Дагы сенден жаш калып атат. Министрлерден эки өкүл бала келген. Озанды койгон. Төштөрүн көтөрүп. Проект кандай түштү, ошондой биз эч өзгөртө албайбыздар. Мойындарын алып койгон. Биз план боюнча иштедик депчи. Планыңар ушундай берсек, ушундай. Бүткөндө көрөсүңөр. Бизге эми баа бересиңер дегенде, молодец дейсиңер деп, көрөсүңөр деп, бирок ошол эле ойуна калды да. Нурбек байке, сөзүн ачык айтчы. 2-3 күн мурда баштаганбыз. Анан тарындык. Адыл байкебиз деле келип койбойбу? Сиз деле келип койбойбу? Качан эле шайлоо кезинде эле шумдук нерселер айтышат деп нааразы болдук. Анан каларбайым калк өзүбүз бизге да башкалар атака жасады. Силер колуңардан эмне келмеңелер? Алар шумдук тияктыңар, коррупция тияк, эчтеке кыла албайсыңар деп шылдыңдап. Азыр кечин инанып атабыз да келгендериңерге. Билбейм эмне болуп келип калдыңар, таң калып атабыз да. Негизи айла жок. Негизи видео менен өткөндө ошо кайрылбай кетпес. Кандай кайрылбай кетти? Ага чейин мурун келип кеткен жакка, келип карап кеткен бул жаккачы. Нурбек байке, Мен баягы келип эле ишенгендиктен суранып атабыз Нурбек байке. Ушуну бизге Байзак айылынын тургундарынын Долбоорду өзүңүз эле колуңуз калып карап коюңузчу. Карап берип ушуну буларга айтайын, азыр карап коюңуз. Ушуну көтөртүп эле берсеңиз болот да бизге деңгээлде. Тротуардын аягы бүтпөй калды. тротуарлар ички маселе чечебалабыз. Жана чайектерде өткөндө маселе көтөрүлбөдүбү? Ошо жана качество сапат боюнча. Кече мурда күнү приказ менен комиссия түздүк ага дагычы. Эгерде бул жерде маселе болсо, комиссия өзүнүн жыйынтыгында айтат. Ал жерде. Сиздер көбөйдү, кызыкты лоток салып берип атасыздар, туурабы? Бул чайек коммерция Марат салынып атат, кайра жазалган да. түзүлгөн комиссияга чеккен деле буякта. Жазалат деп сөз беришкен. Мындай кылабыз, мындай кылабыз. Биякта элечи. Мен эгерде сапаттан комиссияны ким жетектеп атат? комиссиянын проектиде жок. Тосали. Жогучу ошого такалат кагазга. Мен ошо комиссияга өзүм барганда ошону чогултам. Киргизиш керек. Жок отсам мен чогултам өзүмөчү. Эртең барам бүрсүм, анан алар менен сүйлөшөм. Мен ушул жерде айтам. Бияк башынан бияка башына чейин канча километр? 1 километрлөө айылча. 1 километр. 1-200 комиссияга айтам, анан карашат, анан бир чечимге келет ошо мененчи. Бул тротуардын этегиде ачык элек да. Анан зам министрге суроом бар да. Могу осевой нагрузка деп көмүрлөрдү карап атпайбы, мисалы 42-44 чейин депчи. Эмне үчүн өздөрү могу килтеген хоболор менен 55 тонна, 60 тоннага чейин тартып жүрүшөт. Жайында маякты тебелеп жүрүшөт, жайылата. Кайра эле бача чыгып калат жолдун, эртеңки күнү 2 жылда эле калбай калат, ошону тебелесечи. маселе туура. Ошону норма менен ташысын. Норма менен ташканга Экесе орда. токтотуп азыр штрафтарды кылып атабыз. Бирок ошол эле айдоочулар өзүбүздүн эле жарандар, өзүбүздүн эле. Жок, булар эмен айтып атат. Эменде бул Кытайларды айтып атат. Курулуштагыларбы? Курулуштагылар жол салып атат. Бул бир машина өтүп кеткенден негизи жол неме талкаланып кетпейт. Көп машина өткөндөн анан талкаланат. Көп оор жүктөгү нормадан сырткары. Буларга азыр биз курулуш учурунда тоскоолдук кылганыбыз туура эмес болуп калат. Биз андан көрүп жалпы токтотушубуз керек. Мисалы жеңил эле да, эмеге карагандачы. Кумга карагандачы. Эмнеге чыгып отуруп көчү? Бияк өткөр болуп кетип калды экен да. Кум менен кайра талкалап атпайсызбы? Кететкенби? Кетип калбайт, булар эми 3 жыл Принимать эткенде ушуну айтып талаптан принимать этпей ушуну кылдырып алган, принимать этсек кошуп по проектке кирбей калган алдагы кезде жаңылыш болот ар бир нерсе. Жерде эме кылбайлыбы, туугандар көп сөз кылбайлычы. Нурбек байке баштан эле келип жүрөт жолгочу. Биз ошентип таанышканбыз, мына 1-2 жылдан беричи көтөрүлө жүрөт. Бу жерден мына министерствого эле суроо берели. Ушу могу элдердин көтөрүп аткан маселесине проектке өзгөртүү киргизсе болобу негизи? Ант байке. Ошол канчалык деңгээлде обоснование болсо, ошонун негизинде гана болот. Обоснованиябыз начар болсо, ал кетирилген каражаттарга да жооп бериш керек. Ошо проектке өзгөртүү киргизип берсеңиздер эле, мына 2 километр деп суранып атышат. 2 километрге чыкпайт экен. Эмесин караш керек экен. Же бирок мен карасам мындай лоток койгондо деле андай эме болбойт. Лоток коюш үчүн муну көтөрүш керек. Жок.
Тияққа айтып отырмын. Тияққа қойғандачы. Болбойт. Ал қойғанда деле бер жақта құмдар таштар шыпырлығы ішіне толып қалады Алла тапқыр. Тазалаш керек болып қалады да постоянно. Азыр Кызыл Жылдызда долбоор боюнча биздин 24 километрде болгон 3 километр долбоор боюнча лоток куралган. Жыбыл лоток. Кызыл Жылдыз айылында. Эмне үчүн куралган? Ал жер стесненный условиях болгон. Анткени мына Байзактын, Дыйкандын, Чаектин үйлөрү алыс-алыс, жер кенен болот. А Кызыл Жылдыз өзүңүз билесиз, жакын, бери жакка чыгып калган. Анын водопод катары ошол жакта каралган. Чтоб элдердин ошол эле заборлорун, үйлөрүн жеп кетпеш үчүн суучу. Эми сизге бюджеттен деген дагы суроо берейинчи. Жол салынып аткандачы, жол салынып атканда, коюлуп атканда резервде акча сакталыш керек, туурабы? Сакталыш керек. Эгерде жол салынып өткөрөрүн астында мүмкүнчүлүк болбой калса, ошол акчалардан жумшалат деген мындай өзүңөрдүн эмеңер бар. Проектиңер бар. Ошолдо запаста кармап турган акчалар бар. Эми ошол запаста кармап турган акчаларды жумшаса болот да, туурабы? Ошону канчалык деңгээлде обоснование болсо. Анан бул азыр салынып кеткен асфальттын үстүнө биз азыр алып көтөрүп кайра салсак, бул асфальт салынган үчүн жоопкерчилик болуш керек да. Эгер туура эмес салынса. Бул деген айтып атпаймынбы, процедура менен кетет баардыгы. Долбоор жазалат, лицензиясы текшерилет, сертификат текшерилет. Анан экспертизадан өтөт. Ошондон кийин анан тиги жол курулуш башталат. Эми ошонуска дагы суроо атат. Сиз эми ушул элдин талабын канча убакытта деңгээлде мындай элге түшүндүрүү иштер моундай болот, же жазалат, же жазалбайт деп түшүндүрүп бере аласыз? Жаңы эле айтпадым. Жок, мындай кылалычы эми. Бөлөк участоктарда Барып чакырып комиссияны айталы, алар келип туруп аягы карашсын. Ошол боюнча иш алып баралар. Ну бирок кылыш керек. Кылыш керек. Документтерине дагы ичине келишип болсо, чечим кызыл китептери бияка чечимче бериле элек да. Ошол боюнча дагычы президент жаңы коштаган. Эме менен сүйлөшөлү. Аким бар эмеспи бизде? Ошол бирок жаңы келди да. Жаңы келди. Мен айтам. Аким барбы? Бүректин жанында акимге да толтура суроолорду берип алам. Бирок эме болду окшойт ал тиги. Кетип калды. Демек мен кушка жыйналыш бар болчу. Кетем деп аткан. Булар көйгөйдө эмне айтып аткан мен көйгөй. Айтам, биздин көлмөгө суу сактагыч керек болот. Қазір ошол кайырманы судан элинен суу агып өлчүрө кирген убакта киши агып өлчүрө. Қазір мына суу жок. Көрбөк. Тээ көлмөнүн башында суу сактагыч бар. Сара турган ыңгайлуучу. Ага БСР курса да болот, ГЭС курса да болот, аккандачы. Мурунку айыл өкмөттө киргизген, мурунку акимге да киргизген, эчтеке дайын жок. Курултайга да жибердик эле. Шуну эсиңе алып, кагазга жазып койчу. Нөкө. Всё. Карымбек жазып алчы шуну. БТР боюнча? Я. БСР көлмөгө. Башка сөздүн кереги жок кайрымга. Аким менен кайсы малда жолугушуп болот? Биз сен көзүнчө акимге да суроо берип алат элек да. Сага ошондой бир талаптарды коюп алат элек. Бүгүнкү жолугушуулар кандай болот? Аким азыр жолугушка кетти, эмегечи. Ал кечирээк келет болуш керек. Мен кечинде кетип калам. Бирок мен барып алып жолугу бергиле, мен айтып коем. Жок, ал ичерам кылам бизден сиз сурашып тротуарды жакшы карап берип коюңуз. Жаңы эле келбеш. Бизге албат, акимдин өзүн да тааныбайт экенбиз да. Как раз Нурбек бар кезде суроолордун баарын жадырып берип алмак экенбиз. Болбосо телефон менен чалайын жооп берип коюмчу. Болот же болбойт депчи көлмөнү. Телефонуңду берип коюңузчу. Менде телефон жок. Мен сенин телефонуң бар. Нурбек. Нурбек өзү эмесин алып атпай, элдердин баарын чогулталы дейт. Ana moların barından bir sıra karab göröldü atacak. Karıcı mo bir sıra ustanovka kılaldı atacak. Evet, atak Nurek. Süreçten de boldu. Allah razı olsun. Жақсы барыңыз. Ишиңизге ийгилик. Takır kağız